Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты бала бакчаларга видео байкоо орнотуу керектигин көтөрүп чыкты. Жалал Абад шаарындагы бала бакчалардын биринде жаш балага орой мамиле жасаган факты катталды. Буга шаар мэриясы, ички иштер башкармалыгы, депутаттар кеңеши да реакция жасашууда. Шаардык кеңештеги социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссия мамлекеттик бала бакча жетекчилери менен жыйын өткөрүп, жогоруда аталган окуяны талкууга алышты. Бала бакчада балдарга жасалган корс мамилени мындан ары кайталанбаш үчүн ишенимдүү аракет катары видео байкоо орнотуу сунушу колдоого алынды. Балдар бакчаларынын баарына тегиз видео көзөмөл коюуга канча каражат кетери тууралуу сметасын түзүү шаардык билим берүү башкармалыгына тапшырылды. Социалдык маселелер боюнча туруктуу комиссия аталган сунушту сессияда көтөрүп чыгып колдоп бермей болду. Белгилей кетсек, видео байкоо орнотуу 2019 жылдын бюджетинин эсебинен ишке ашуусу күтүлөт. Эске сала кетсек, Жалал Абад шаарында 22 мамлекеттик жана 7 жеке менчик бала бакчалар бар. Сөзсүз орнотуш керек. Себеп дегенде именно мектептерге болбогон чакта дагы мектепке чейинки мекемелерге видеонаблюдение болуш керек. Себеп дегенде ал балдар, билесиңер, жаш балдар сүйлөп ата-энеге достаточно оюну жеткизе албайт андай возрастта. Ошон үчүн сөзсүз видеонаблюдение керек. Допустим, азыр балдар жоголуп атат. Садикке киргенден баштап чыкканга чейин видеонаблюдение болуш керек балдарга. Ал сөз